Саламатсыздарбы? Менин атым Бекзада Муратбекова, мен көп жылдан бери психологмун. Мурунку видеодо мен жаш өспүрүмдөргө карата зордук зомбулук жөнүндө видео тартканмын. Бүгүн азыр карантин убагында көрүп атабыз жаш балдарга карата зордук зомбулуктар. Ошого карата эмне үчүн чапканга, урганга, басынтканга болбойт экендиги жөнүндө айтып бермекчимин. Чабуу согуу бул зордук зомбулук. Биринчи анын себеби бул кичинекей балдардын тагдырын талкалап коюу. Эмне үчүн? Ата-эне дүйнө менен баланын ортосундагы көпүрө. Ата-эне биринчи үйрөтөт балага бул кашык, бул нан, бул сүт, бул мектеп, бул жол, бул козу, бул ай деп. Ошо дүйнө менен тааныштырып атпайбы? Эгер ошол үйрөтө турган, сүйө турган, сүй бере турган, колдой турган адамдан зордук зомбулук жеген кичинекей баланын психикасына сөзсүз түрдө жаранга кетет. Эгерде адам ошол кичинекей баланын психикасы жабыркаса, денесине да таасир тийгизет. Денесине катуу запкы жесе, ал психикасына дагы таасирин тийгизет. Мисалы, кичинекей бала өтө корксо, ал көзү же колу эле сезбейт да. Катуу корксо, бүт денеси менен бүт ички органдары, акылы, сезими, бүт могул 5 сезүү органдарынын баардыгы, ар бир клеткасы жооп берет да. Анан көп учурга чейин ошол бала ошондой абалда жашаса, сөзсүз түрдө психикасына доо кетет. Анан ал психика менен ал өмүр бою жашаганга туура келет да. Эмне үчүн ошол тагдырына талкалап коет дегеним, ал психиканы мындай кийим эмес да чечип коюп кетип калгандай. Аны менен өмүр бою жашаганга туура келет. Ошол жабыркаган психика менен дос күтөт, ошого жараша, үй бүлө курат, ошого жараша жумушта иштейт, ошого жараша өзүнүн профессиясын тандайт, ошого жараша кийин өзүнүн баласына ошондой мамиле кылат. Мында эки жол бар да. Үйдө ошондой үй бүлөдө чоңойгондор кийин же агрессор болот. Алар башкаларды зомбулук кылат, башкалардын жүрөгүн ичине алат, башкаларга да ошондой орой мамиле жасайт, же жертва болот. Ошол үй бүлөсүндө кандай өзүн сезсе, дагы бир ошондой агрессор менен мамиле түзөт дагы, ошол нерсе кайра кайталанат. Мына ушул тагдырынын талкаландыгы дегенде түздөн түз тагдырына таасирин тийгизет. Элестеткиле, кичинекей бала канча килограмм, ал эми чоң адам канча килограмм. Чоң адамды соксо кандай канчалык тиет. Эми элестеткиле, кенедей балага тийген удар, кенедей балага айтылган сөз кандай тиет. Кичинекей баланын 2-3 жылдык эле элестеткиле, эми тажрыйбасы бар. Чоң адамдыкы канча тажрыйбасы бар. Ал ойлошу мүмкүн, чоң адам чаап койдум, эмне болмок эле деп. Бирок эч ким билбейт, ал бала ошону кандай кабыл алып атат. Кичинекей психикада 10, 9, 8, 5 эсе өйдө көрөт да, чоң көрөт. Алар кичинекей да, алардын тажрыйбасы жок, алардын кабыл алуусу биздикиндей эмес, алардыкы башкача, назик. Жаңы төрөлгөн бала толугу менен төрөлүп, мындай даяр болбойт да. Мисалы, 3 жашка чейин анын long term memory, жооп берчү мээсиндеги памятка жооп берчү бөлүгү 3 жашта араң мындай калыптанып бүтөт. Ал ошон үчүн биз мындай эстей албайбыз, бирок ошол 3 жаштан баштап мындай элес булас, мындай эсибизде калат да. Эмне үчүн? Ошого чейин биздин мээбиз өсүп бүт элек, дагы эле өсө берет. Анан ошол өсүп келаткан баланы ошондой зордук зомбулукка калганы сөзсүз түрдө анын психикасына, денесине таасирин тийгизет. Ал деген сөз тагдырына түздөн түз таасири бар. Экинчиден, бул травма калтырат. Травма деген психика кандайдыр бир оор ситуацияга жаш баланын ошону оор ситуацияны көтөрө албай калганда, ошону түшүнө албай калганда, ошону мындай сиңире албай калганда, ошого жооп кайтара албай калганда, эмне кылат? Травма мындай сакталып калат. Ал ары кетип калбайт. Же ачылып ошону решать эте албайт. Ал ошол бойдон калып калат.
Анан ал травма ал адам кичинекей бала менен өмүр бою жашайт. Качан ал мындай травмасы бар экенин осознавать этип, анан ошону чечмейинче да. Биз кичинекей видео көрсөк, чыдай албай кетип атабыз, канчалык ооруп атат деп мындай элестетип көргүлө. Ошо кичинекей бала ошол травма учурунда өзүн кандай сезсе, өзүн кандай корксо, кандай отчаянияда болсо, канчалык стрессовый ситуацияда болсо, ошонун травмасы ойгонгон сайын кайра ошону сезет. Кайра өмүрүнүн аягына чейин. Ал биз билбейбиз кайсыл нерсе ошол травмасын ойготуп ийет. Ал кээ бир адамдын үнү, кээ бир адамдын кийими, ошого окшош адам, же даам, же кандайдыр бир обстановка, же кандайдыр бир кичинекей детальдар ошол травмасын ойготуп, кайра ошол адамды ошондой сезимин ойготуп, ошону кайра сезет, сездиртет да. Биз бир жолу көрө албай атабыз ошондой видеону, а элестеткүлө кичинекей бала өмүр бою ошондой сезим кайталанат, ошол травмасы. Эң жаман жери, ал травманы арлабаса, иштеп чыкпаса, ал баласына да берилет да. Элестетип көргүлө, өзүнө дагы эмес, анын баласына дагы таасирин тийгизет. Андан кийин бул паническая атака болушу мүмкүн. Паническая атака, когда качан кичинекей балада ачуусу жыйнала бергенде, ачуусу, обидасы, өзгөчө гнев да айтат да. Ачуусу чогула берет, жана суу сыяктуу. Сууну тосуп койсоң чогула берет, анан бир күнү эмне болот? Ачылып жарылат, Ошол сыяктуу адамдын психикасында ушундай процесс болот. Өзү ойлобогон, өзү күтпөгөн жерден физиологиялык кандай өзгөрүү болот, кандай коркуп аткандай, катуу бир мындай титиреген, катуу бир ошол реальность башкача көргөн убак. Муну паническая атака башынан өткөн адамдар гана жакшы түшүнөт да. Мындай өтпөгөн, мындай практикасында болбогон адам аны жакшы түшүнө албайт. Бул аябай өтө оор, өтө психика үчүн да, адам үчүн да ушундай жашоосуна аябай тоскоол берген учур болот. Аны адам өзү да түшүнбөйт, эмнеге болуп атканын, вроде мындай анын ответи жок да, вроде баары эле жакшы, эмне үчүн мындай менин денем ушундай сезип атат, эмнеге мындай нерсени ушундай кабыл алып атам деп ойлоно да албайт ал убакта. Эмне үчүн ошол натыйжасында качан кичинекей балага зордук, зомбулук көрсөтүп атып, ал өзүнүн оюн, баягы өзүнүн ачуусун жыйнай берип, анан ал кийин чоңойгондо бир убакта мындай ачылган да. Андан кийин дагы бир төртүнчү учур эмне үчүн болбойт? Качан кичинекей баланын психикасы ушундай оор абалга келгенде, психика ошол нерсени бөлүп ийет. Ошол адамды коргоо максатында. Ал оор абалга келгенде ошону бала сиңире албай атат, ошону бала справиться эте албай атат да, психика. Ошону көтөрө албай атат, аябай оор болуп атат. Анан ошол учурда ошол адамды, кичинекей баланы жашатыш үчүн, андан ары ошол жерде стак болуп калбайчы, андан ары ошол өмүрүн улантыш үчүн психика ошол бөлүгүн бөлүп таштайт. Мындай эки эго болуп калат да. Мында адам кийин чоңойгондо мындай денеси бир эле, бирок душасы мындай психикасы эки кишиники болуп калат да. Бир туруп мындай активный жашайт, бир туруп сулап жатып калат. Бир туруп барам дейт, бир туруп барбайм дейт, бир туруп кылам дейт, бир туруп кылбайм дейт. Бир туруп мындай кандай десем, бул внутренний конфликти жаратат. Анан өмүр бою ошол конфликт менен өзү жашаш керек, туура келет да. Каалайм, барам, барбайм, жасайм, жасабайм деген сыяктуу дайыма мондой адам өзү менен өзү внутренний конфликтте болуп калат. Тышынан бир эле киши жакшынакай көрүп турат, а психикасында, ичинде, жан дүйнөсүндө адам жанын экиге бөлүп ийди. Мындай айтканда, бир кишинин ичинде эки адамдын психикасы жашап аткандай болот да. Мына ушундай аябай оор последствиясы ушундай оор болушу мүмкүн. Андан кийин мындай зависимостьтер калып келиши мүмкүн. Кийин алкоголь, тамеки, наркотик. Эмне үчүн ошол кичинекей кезинде сезген боль, ыза, обида, ошонун баардыгы чогула берет. Ал эч жакка кетпейт да. Ары да кетпейт,
бери чыкпагандан кийин ошону кандайдыр бир убактылуу сезбеш үчүн анестезия катары ушул наркотик, алкоголь ушуларды колдонот. Кийинки жашоосуна мына ушундай таасирин тийгизет. Дагы психосоматика. Бул тема аябай чоң тема. Психосоматикада ошо өзүн сүйлөй албай калганда, ошо кичинекей бала ыйлап атканда ыйлаба деп булугуп калып калган болгон болсо, травмасы болсо, ошол өзүнүн катуу коркконун айта албай калган болсо, ошону жакшы сезе албай ошо бүт жыйнала бергенде ал сезимдердин баардыгы дене аркылуу чыкканга аракет кылат. Ал дайыма выход издейт да, каяктан чыгыш керек. Сөз менен чыккан жок, ый менен чыга алган жок. Ал ылдый аябай психиканы эмне коргоо максатында ылдый кылды, унуттурду. Анан ал эмне издейт? Чыгууга аракет кылат. Анан ошол чыгуунун бир жолу бул психосоматика оорулары. Мында адам баш оорушу мүмкүн, жүрөк айланышы мүмкүн, ноже деп коет. Ноже мындай жүрөк айланат, кусуп сала албайт, бирок мындай состояниясы дайыма мындай жүрөк айланып аткан, ою мындай ясный эмес, ачык эмес. Тамак оорулары коңго эле мындай тамагында бир нерсе тургандай, ашказан, мында гастрит, язва, кыздардыкы мисалы матка болушу мүмкүн, кожа проблемалар жана башка. Анан аягы эмне болушу мүмкүн? Рак менен өтүшү мүмкүн. Бул дененин ошол стресске карата жообу, ошол эмоциянын чыгуу бир жолу да. Муну врачтарга көрүнгөндө алар эч нерсе таппашы мүмкүн, баары эле жакшы, бирок адам ошону сезип, ооруп, кыйналат да. Анан 7-нчи бул депрессияга алып келиши мүмкүн. Депрессияда бул адам жашоого эмес, өлүмгө жакыныраак да. Бул убакта адам өзүнө карабайт, башын жуубайт, тишин жуубайт, көп уктайт же аз уктайт, тамак ичпейт, кишилер менен кезиккиси келбейт, бир нерсеге көңүлү келбейт, эч нерсе жасагысы келбейт. Бул мындай түрү, бирок ошол эле учурда мындай активдүү жашоону жашай албайт да. Суицидке алып келет. Эмне үчүн кичинекей балдардын арасында жаңы төрөлгөндөн баштап 12 жашка чейин, 10 жашка чейин, 2 жаш ары бери суицид болбойт. Анткени бул кичинекей балдар. Кич качан подростковый убакка келгенде уже суицид башталат. Эмне үчүн? Анткени аякта родительский часть бар адамда уже. Кийин ошол зомбулукту ал адам өзүнө жасай баштайт да. Бирөөнө чыгара албайт, бирөөнө чыгарат же өзүнө. Кандай мамиле кылса ата-энеси, кийин ошону өзүнө жасай баштайт. Мындай өмүрүнө кооптуу оюндарды, өмүрүнө кооптуу жумуштарга барып иштейт. Бул мындай айтканда пассивный суицид деп коет. Ошол өзүн өлтүрүп турган жерлерге атайын өзү подсознательно барат да. Невроз болушу мүмкүн, качан өзүн каалаганын айта албай атып, өзүнүн чувствосын чыгара албай атып. Психоз, качан өзүнө жакпаган нерсени өзүн зордоп жасатып атып. Невротический отношениялар, кийин үй бүлө курганда баягы ызылдак, уруш, аяктан да согуш, же ал жерден эзилген жашоо да. Ал жерден же кетип калбайт ажырашып, же жакшылап тил табышып жашабайт да. Эмне үчүн? Ошо өзүн өзү эзүү. Ал кичинекей чагында ошондой сезген да, баягы эзилип эч жака кете албайт кичинекей, анткени чыдаш керек. Бирок ошондой нерселерге туруштук берип эзилип жашаган, кийин дагы өзү мамиле курганда ошондой мамиле түзөт да. Мына ошондой тагдырына ушундай залакаларын тийиши мүмкүн. Андан кийин бул өздөрүн жакшы көрбөйт. Сүйүүнү булар мындай боль деп түшүнүп алат да кичинекей бала. Эгер кичинекей балага жакшы мамиле жасабаса, жалаң уруп согуп тарбияласа, анын психикасында эмне деп түшүнөт? Сүйүү, оказывается, бул мындай урган, соккон турбайбы. Андан кийин ага жакшы мамиле жасаса дагы, ал мындай ыраазы болбойт да, анткени адамдын мээси ошондой, өзүнө мурун көргөн, өзүнө мындай
психикасында болгон нерселер жаман болсо дагы жакын көрүнөт да. Ал эми жакшы мамилени наоборот мындай алыстап мындай бир нерсе жетишпей аткандай болуп. Анан ошол психикасында өзүнчө бир бөлүк болуп калат, ошол болду. Өзүм да айтат сознательно, мен жакшылык каалайм, мен мындай болгум келет, мен мындай жетким келет. Бирок подсознательно ошол өзү эмнени издейт? Болду издейт да. Неге? Анткени кичинекейинде ошондой болгон, ал ошол чувство, ошол сезим ал үчүн мындай тааныш. Мен азыр айтпай элем жанакындай сезимдеринин туура эмес болуп калган, жана стыд, чувство вины, өзүн күнөөлөгөндү адамдарга бардык эле адамдарда бар дечи, бирок буларда мындай өзгөчө көп болуп калат да. Мисалы өзүн өзү күнөөлөөсү, өзүнө тиешеси жок нерседе деле өзүн күнөөлүү сезип, уялып ачуу жерден деле өтө уялып, ишеним кетип калат адамдарга. Эң жакын адам ушуну уруп соккондо адам жабылып калат. Буга да айтпай, досторуна да айтпай, жакын адамындай жакшы, жакын мамиле түзө албай. Андан кийин бул акылынан да артта калышы мүмкүн. Анткени кичинекей бала өсүш үчүн, өнүгүш үчүн ага биринчи коопсуздук керек. Эгерде баланы уруп атса, ал эмне кылат? Тозот. Өсүүнүн ордуна ойлонуп, бул мындай экен, бир нерсеге кызыгып үйрөнүш үчүн ал эмнени ойлонот? Азыр бир нерсе туура эмес кыла албаса экен, азыр мени ушпаса экен, азыр тынч чай ичсек экен деп ойлойт да. Бүт энергиясынын баарын өнүгүүгө эмес, ал ошо коргонууга коротуп атат да. Анан сөзсүз түрдө ал баланын өсүшүнө ментально таасирин тийгизет. Эң акыркысы кийин ошо зависимый отношение түзүшү мүмкүн. Зависимый дегенде алкоголик менен мамиле түзүшү мүмкүн, наркоман менен, өзүн ошо эзие турган, ошо бирөөгө зависимый деген бирөөгө көз каранды да, ошол өзүнчө автономдуу болуп атат да, бирөөгө жабышып. Ал баланын өсө алган жок да кичинекей кезинде, ошол толук кандуу инсан катары, личность катары өсүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Анан кийин эмнени издейт? Бирөө менен жабышып жашаганды. Өтө мындай бир өзүнчө личность катары эмес, андай жармашып, ошондой жанакындай немеде көп кездешет, наркомандарда, үй бүлөсүндө наркоман, алкоголизм бар үй бүлөлөрдө агрессорго кайра барышы мүмкүн. Жертва болсо кайра агрессорду издейт да. Же агрессор болсо кайра эмнени издейт? Жертваны. Туура эмес ошондой көз каранды мамиле түзүлүп калат да, туура эмес. Ал эмне? Алындай отношение кайра анын денесине, кайра анын психикасына залалын тийгизет. Эмне үчүн бул видеодо айткым келди, ушул балага зомбулук көрсөткөн бул акылсыздык жана алсыздык деп. Алсыздык деген себеби ошол чоң адам, ата-эне кыйкырып же зомбулук көрсөтсө, ал күчтүүлүк эмес да, ошо алсыздыгы. Ошо өзүнүн эмоциясын кармай албагандыгы, өзүнүн таанып билбегендиги, өзү менен иштебегендиги, ошол агрессиясын кое бергендиги. Ал бала эч качан чоң адамдын эмоциясына жооптуу эмес. Чоң адам, взрослый, ата-эне өзүнүн эмоциясына, өзүнүн оюна, өзүнүн сезимине өзү жооптуу. Эч качан мындай айтпаш керек да. Бул мону мынтип ийди, анан мен ошондон жиним келди депчи. Жок, сен өзүң эле ошол гневди, ошол агрессияны, ошол ачууңду өзүң мындай кармана албайсың. Бул адамдын, ата-эненин алсыздыгы. Бул эч качан күчтүүлүк эмес. Ошол адамга кичинекей баланын тилин таба албагандыгы, коммуникация жүргүзө албагандыгы, ошого көп убакытта мындай эмгек коротпогондугу түшүндүрүү үчүн ошого аракет жасабагандыгы, бул алсыздыгы. Акылсыздыгы дегеним ошо кичинекей бала эмне кылышы мүмкүн? Тамга чийип салышы мүмкүн, бир нерсени сындырышы мүмкүн,
же чоң ошол ата энесинин айтканын кылбай коюшу мүмкүн. Ошол болбогон нерсе үчүн кичинекей өсүп келаткан баланын психикасын бузуп салышы бул албетте акылсыздык. Макул, ал балким ошондой үй бүлөдө төрөлгөн, ал дагы ошондой запкы жеген, балким ошондой оор абалдан чыккан, ал да балким ошондой психикалык оорулардан жабыркаган. Бирок азыр ал чоң да. Мурун кичинекей бала болчу, толугу менен ата энесине көз каранды. Бирок азыр кичине болсо да choice бар да, аз болсо дагы анын выбору бар. Не болгонго, өзгөрткөнгө, башкача мамиле жасаганга. Ошол адам көрдү да кандай жаман абалда чоңойгондугун, кандай ден соолугуна, психикасына залакат тийгенин, эмне үчүн ошол ата эне өзгөргүсү келбейт? Эгерде ошол могу жерине толуп турган эмоциясы батпай атса, ээ боло албай атса, ал жерде стыд, чувство вины бардыгы болуп атса, эмне үчүн ошону мындай аракет жасабайт? Өзүн алы келбесе, азыр психологдор бар, психотерапия аркылуу эмне үчүн ошол өзгөртүп, жок, мен мындай кылгым келбейт, мен мондай болгом, мага мондай залакасы тийди, мен мындай балама мындай жасагым келбейт дебейт. Ошондуктан мен алсыз жана акылсыздардын кылган иши деп айтмакчымын. Мунун чечүүнүн жолу, эгерде психопат, патологический нарцисс болсо бул оңолбойт. Эгерде кээ бир ата энелер бар, баягы өзү кыйкырып алып кайра ичи ооруп, же өзү колу тийип алып кайра кечирим сурап ыйлап, ошол өзү менен өзүн жеңе албай аткан, эмоцияларын колго албай аткан, ошол сезимдери өзүнүн каалоосунан күчтүү болуп кетип аткан учурда анда бир эле жолу бар, бул психотерапия. Психолог менен иштеш керек. Бул йога менен, китеп окуу менен, тренингге баруу менен, медитация кылуу менен чечилбейт. Психолог менен бетме бет отуруп, бир күндө эмес, 2 күндө эмес, 3 күндө эмес, эң аз дегенде 2-3 жыл, 5 жылга чейин иштеши керек. Мен ошол сыймыктана турган ата энелер бар, өздөрү ошондой оор абалдан чыккан, өздөрү ошондой унижениядан, физикалык, эмоционалдык бардык зоккуларды көрүп, өзү ошондой кандай жабыркап, денеси, психикасы, бирок ошону каалабай мындай өзгөртүп кеткен да. Баягы ошол мындай далысын тосуп, ошо качан анын чоң атасынан анын балдары болуп келаткан нерсени өзүнөн ары өткөрбөй, ошол зомбулукту тосуп, баласына башкача мамиле түзгөн ата энелерге мен мындай сыймыктанам жана ошолорду мындай эрдик деп эсептейм да. Алар үчүн абдан оор ошол өзүн өзгөртүү. Эгерде нарцисс, патологический, психопат болсо, ал өзгөрбөйт. Эгерде кээ бир ата энелер бар, уруп коюп кайра ичи ооруп, кыйкырып коюп кайра кечирим сурап ыйлап, кучактап, ошол эмоциясын мындай колго албай аткан, өзүн мындай жеңе албай аткан, баягы эмоциялар толуп, анан баягы жарылып кетип аткан ата энелер бар. Аларга айтарым, алардын мындай каалоосу бар да, значит, өзгөргүсү келип атат, башкача мамиле кургусу келип атат. Аларга ошол психолог менен иштешиңер керек, психотерапия. Жанакындай өзүнүн жинин кармоо, ачуусун кармоо ал болбойт. Бир күн карманат, 2 күн карманат, 3-чү күнү жарылат. Анын эң жакшы жолу бул бала ошол бир туура эмес нерсени кылып койгондо өзүн карманууну үйрөнүү эмес, ал ошо бир нерсе кылып койгондо ал адам мындай эчтеке болбогондой уровеньге жетиш керек, деңгээлде. Ал толук кандуук ошондой уровеньге жетсе болот. Чипс алдыбы, сен мындай өзүңдөн өзү эле жиниң келбейт. Сындырып салды, сен мындай адекваттуу көз караш менен карайсың. Ошол деңгээлге жетүү күнү мындай цель коюш керек да. Ани мындай өзүңдү кармануу эмес. Ал эч качан иштебейт. Бир күн, 2 күн карманасың, 3-чү күнү жарыласың. Мен мындай жанакындай болуп атпайбы? Бул адам өзгөрөбү, мындай бир урушуп койсо, бир эскертүү берип койсо же дегенде жок. Мисалы, адам
бүгүн мындай болуп атат өзөгүр адам кичинекей баланын немесин сурабайт, өзүнүн сезимдери каша, өзүнүн гневин, агрессиясын, баардык сезимдерин колго ала албайт. Анан биз мындай адам болсун деп атабыз, баланы урбаган, сокпогон, анын сезимин сураган, анын оюн сураган, аны менен жакшы коммуникация кылган адам болсун деп. Ал үмүткенде эле бир күндө эле бул мындай адам болуп калбайт да. Психотерапиядан бир күндө эмес, 2 күндө эмес, минимум 1-2 жылда, 5 жылга чейин. Ошондой абалга жетсе болот. Мындай адамдан мындай адамга. Бирок мындан сразу эле болбойт, эмне ол акырындан буралат. Кээде артка кетет ошондой адам. Кайра астка, кээде болот бир жерден жылбайт, артка кетпейт же астыга кетпейт. Ошентип өзүн өзгөртүп, өзү менен иштеп отуруп, анан мындай адамга жетсе болот да. Өзүнүн эмоцияларын иреттеп, өзүнүн ойлорун иреттеп, өзүнүн сезимдерин, травмаларын айыктырып, анан баласы менен болгон мамилесин, бүлөсү менен болгон мамилесин оңдоп. Мына ошондой, бүгүн мен өзүмдүн оюмду айттым. Мен зомбулуктун баардык түрүнө каршымын. Аялдарга болгон зомбулукка, өспүрүмдөргө болгон зордук зомбулукка, жаш балдарга болгон зордук зомбулук, баардык түрүнө, физикалык, эмоционалдык, сексуалдык, бүт баардык түрүнө мен каршымын. Анткени өзүңүздөр жогоруда айткандай, бул адамдын психикасына, денесине, тагдырына таасирин тийгизет. Анткени биздин психика менен, дене менен биз өмүр бою жашайбыз. Зордук зомбулукка каршымын десеңиз, ушул видеону бөлүшүп коюңуз жана менин каналыма жазылыңыздар.